Кыркейжи порталы Кыргыз элинин күнүмдүк жашоо тиричилиги менен тыгыз байланышкан ырым-жырымдар, тыюулардын маани маңызын чечмелөөнү улантабыз. Ата-бабаларыбыздан балдарына ооз-эки өтүп келген мына ушундай тыюулардын маанисин бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты Ишенбек Султаналиев агайыбыз айтып берет. Көптөгөн кылымдар бою калыптанып калган салт санаалар болот да. Алар адамдарды мындай этияттыкка, жакшылыкка чакырып турган тыюу кысуулар деп да коебуз. Илимде табу эфемизмдер деп да айтылат да. Эми Кыргыз эли да байыркы элдердин бир катары көптөгөн тыюу маанисиндеги сөздөрдү айтышкан да. Мунун биринчиден экологиялык мааниси болгон. Себеби көпчүлүк баскан жер таза болуш керек. Ал жерди таза кармаш керек деген элдик түшүнүк болгонда, ал жерге шыпырындыны же кир сууну чачуу элди сыйлабагандык катары бааланган. Экинчиден диний дагы мааниси бар. Эгер кир сууну чачып жиберсе, эшиктин алдында сагалап турган периштелер качып кетет деп түшүнүшкөн. Муну өзүнөн өзү түшүнүктүү эми. Кишиге артыңды салып отурсаң, бул ыймандуулукка, мындай жүрүш туруш эрежесине сыйбайт биринчиден, экинчиден ал кишини жактырбагандай болуп калышы мүмкүн да. Ал киши да сен жөнүндө туура эмес ойдо калып калат. Эмне бул мага артын салып атат? Мени жактырбай жатабы дегенде болуп. Бул эки адамдын ортосунда мамилени бузуп салышы да мүмкүн да. Келин кыздарга өзгөчө эскертишкен да. Өзгөчө улуу адамдарга, эркек адамдарга артыңды салба деп. Алар маңдай менен кирип, кайра ошо маңдайы менен артын салбай кетинчиктеп чыгып кетишкен. Биринчиден мунун ошо тазалыкты сактоо мааниси бар. Экинчиден алар шайтан шабыры келип булгап кетет, ичип кетет деп түшүнүшкөн да. Ошон үчүн түнкүсүн көбүнчө шайтан шабырлар түнкүсүн жүрөт деп түшүнүшкөн. Түнкүсүн тамактын бетин ачык коюш керек да, жаап коюш керек. Ал таза туруш керек да.